Кинону көбүрөөк көрүп койгонбу, кинодогудай болгусу келгенби айтор белгисиз. 3 адам унаадан курал жарактарды чыгарып, айдоочуларды коркуткан. Алар кармалды. Нарында өтө каттуу жер титирөө катталганын билдирди. Түндөгү ажал ноокатта 39 жаштагы жаранды экскаватор билбестен басып алды. Ал ордунда каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астынан видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Белгисиз 3 адам терезеден ок атуучу куралды чыгарып, айдоочуларды коркуткан. 2025-жылдын 11-май күнү болжол менен саат 11:00 чамасында Бишкек шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына белгисиз 3 адам автоунааны айдап бара жатып, терезеден ок атуучу куралды чыгарып, коркутуп жатышат деген маалымат түшкөн. Аталган факты Свердлов-Риптин межге катталган. Коомдук тартипти бузган фактысы боюнча Бишкек шаарынан Свердлов-Рипке 1998-жылы туулган, 2000-жылы туулган жана 1998-жылы туулган жарандар жеткирилип, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренесинде каралган бузуулар үчүн Свердлов-Риптин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция эскертет, коомдук тартипти жана жалпыга кабыл алынган жүрүм-турум эрежелерин бузган учурларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катуу чаралар көрүлөт. Нарында жер титиреди. Сейсмология институтунун берген маалыматына ылайык, бүгүн 12-майда саат 7:33 Кыргыз Республикасынын аймагында очогунда 4,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Нарын облустунун Актала районунун Жаңы Талап Аккый айылдарында 4 балга чейин сезилген. Учурда жер жерлеринде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Тибетте 5,6 магнитудага жеткен жер титирөө болду. Кытайдын Тибет автономиялуу районунда 5,6 магнитудага жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңизи сейсмологиялык борбору билдирди. Жер астындагы силкинүүлөр UTC убактысы боюнча 21:11 катталган. Маалыматка ылайык, жер титирөө Шигадзи шаардык округунан 124 км түштүк батышта башталган. Анда 80 миңге жакын адам жашайт. Жер титирөөнүн очогу 10 км тереңдикте жайгашкан. Курмандыктар жана кыйроолор тууралуу маалыматтар айтылган жок. Мунарбек Сейитбек уулу Олимпиадада секундант болгон өзбек машыктыруучу менен жолукту. Олимпиада оюндарынын күмүш медаль ээси мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Олимпиадада ага секундант болгон өзбекстандык машыктыруучу Акмаль Хасанов менен жолукту. Бул тууралуу өзбекстандык машыктыруучу билдирди. Маалыматка караганда, кыргызстандык спортчулар Yangi Abadка биргелешке машыгууга барышкан. Париж 2024 Олимпиадасынын финалисти менен иштөө жагымдуу болду деп жазды ал. Түндөгү ажал ноокатта 39 жаштагы адам экскаваторго тебеленип каза болду. 10-май күнү Ноокат районунун Кайрагач айылында 39 жаштагы адамды кокустан экскаватор тебелеп кетип каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Өздүк булактар кабарлады. Алдын ала маалыматка караганда, кырсык 10-май күнү кечинде болгон. Экскаватордун айдоочусу жол тегиздеп иштеп, артка айдап бара жатканда кокустан 39 жаштагы жол кызматкерин тебелеп кеткен. Бул маалыматты Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы тастыктады. 10-май күнү саат 22:30 чамасында Ноокат районунун Бел айыл аймагынын Кайрагач айылынын 1997-жылы туулган тургуну экскаватор менен ошол айылда жол тегиздеп жатып, артка айдаган учурда кокусунун артында турган 1986-жылы туулган жаранды тебелеп кеткен. Ал окуя болгон жерде каза болгон деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Азамат кыз Садыр Жапаров Таштанды ыргытпоого чакырган кызды мактады. Өлкө башы Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасында видео бөлүшүп, андагы элди Таштанды ыргытпай артынан тазалап кетүүгө чакырганын кызды мактап, Азамат кыз деп жазды. Видеодогу кыздын айтымында, жарандык жоопкерчилик болбосо, канча ишембелик уюштурса дагы шаар таза болбойт.
Таласта жол эрежесин одону бузган айдоочуларга 15 000 сом айып пул салынды. Талас шаарында жол эрежесин одону бузган айдоочуларга айып салынды. Бул тууралуу Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда видеодогу унаалар Талас шаарындагы базардын жанындагы Отурбаев көчөсүндөгү жол чийимдерине карабастан каршы тилкеге чыгып, жол эрежелерин одону түрдө бузушкан. Жыйынтыгында айдоочулардын ар бирине 15 000 сомдон айып пул салынды. Эскерте кетсек, бул тилкелер 2 апта мурун толук чийилип бүтүп, тиешелүү жол белгилери коюлган. Урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежесин так сактап айдооңуздарды эскертебиз деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.